İnnallah elbette Allah Teala kad abdelakum bihima hayran minhuma yevmal adha ve yevmal fitri. Allah Teala sizlerge uşul iki günüңөрдөн жакшыраак болгон эки күндү алмаштырып силерге белек кылып берди. Идил фитр оз ачуу майрамы. Bir ay boyu adamlar erteden geçke Allah Taala'dan gana soğup ümit kılıp jegenden, içkenden, jıma kılgandan, adepsiz iş mındayça ayтканда толук өзүн сактап тарбияланып бошогон оз ача турган күн орозо айт майрамы. Орозо айтка кандай даярдыктар менен барыш керек десе, Орозо айт намазга эртең менен курсагын тогузуп алып, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозо айтка эртең менен намазга чыгарда бир нече курма жеп чыгат эле деп атат да. Бир курма деген жок, бир нече деп атат. Анан витран дегени пайгамбарыбыз курсагын тойгузганча курма жеп чыгат эле деген сөздү айтып атат да. Ошондон бизге калган нерсе орозо айт күнү эрте менен жакшы эле тамак аш таттуулардан жеп, анан кийин намазга чыгат. Намазга чыгардан дагы бир аткара турган сүннөт иш мисвак колдонот экен. Мисвак тиштерди тазалайт экен. Анткени айт намазга чыгарда ошентип тиштерди тазаланып жыттанбастан чыгуу бул Cuma namazdagıday эле ошол айт намазда дагы ошол жамаат болгондуктан жамааттын көңүлүн мындан жеткенде көңүлүн айнытпаш үчүн тиштерди тазалап чыгат экен. Андан кийин дагы бир сүннөт жыттуу нерселерди себинип же шубанып, анткени сиз жамаатка чыгып баратасыз. Жамаатка жагымдуу болуш үчүн жакшы бир атирлерден себинип жыттанып чыгат экен. Жана дагы эң жакшы кийимдерди кийип чыгыш дагы бул сүннөт экен. Пайгамбар алейхиссалам дагы йемендиктердин берген бурда деген чапанын дайыма сактап, айт күнү ошол чапанды кийип алып, айт намазга ошол күнү, ошол айт майрам күнгө ошол чапанды кийип чыгат эле. Биз дагы ошол күнү жакшынакай кийимдерибизди жаңы кийим же болбосо кийимиңиздерди тазалап, жууп, бүтүктөп, жасанып келишибиз ошол үчүн дагы сооп алат экенбиз. Ошол дагы сүннөт амал болуп эсептелет экен. Андан кийин ошол айт намазга чейин фитр садакабызды берип калышыбыз керек. Намазга чыгып баратканда дагы бир сүннөт жолу жаштар мечитке айт намаз окуй турган жерге жөө барганы сүннөт экен, жөө барганы макул экен. Анткени канчалык көп кадам басса, ошончолук утуру токтоп, такбирди айтып, орозо айтта акырыныраак айтат экен. Ал эми курбан айтта болсо, жакшы кыйкырып айтып келет экен да. Анан кийин көбүрөөк адамдар менен учурашса, көбүрөөк адамдарды айтыңыз майрек болсун деп куттуктаган болсо, бул дагы ошол сүннөткө ылайык иштерден экен. Оң жак менен келип, башка жол менен келип, кайтып атканда дагы башка жол менен кайтса, дагы канчалаган адамдарды куттуктаганга жетишет экен туугандар. Анан дагы бир нерсени көңүл бурул айтып коеюн. Айт намазга чыкканда 2 рекет гана айт намазы окулат экен. 2 рекет айт намаздан мурун дагы эч кандай нафил намаз, 2 рекет айт намаздан кийин дагы эч кандай нафил намаз окулбайт экен. Пайгамбар алейхиссалам орозо айт күнү жана курбан айт күнү жана жума намаз күнү намазганга мындайча айтканда мечитке чыгып 2 рекет гана намаз окуган. Орозо айт күнү 2 орозо айт намазды гана окуган. Курбан айт күнү 2 рекет курбан айт намазын гана окуган. Жума күнү 2 рекет жуманын парзын гана окуган.
андан башка окуган эмес деп пайгамбарыбыз айтылат. Демек, айт күнү дагы эртең менен келип нафил намаз окуган макрух, тескерисинче күнөө болот экен. Айт күнү эртең менен келебиз, жамаат менен 2 гана рекат окуйбуз, ал орозо айт намазы болот. Андан кийин убактысы, айт намазынын убактысы качан десе, айт намазынын убактысы күн бир найзай бою көтөрүлгөндөн то чак түш болгонго чейинки аралыкта. Быйылкы жылкы фатваны айтып коеюн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы 25 жылдын орозо айт күнүн белгилөөдө 30 март орозо айт күнү деп белгиленсин жана ошол күнү орозо айт майрамдалсын деген фатва чыгарды. Демек, быйылкы жылкы орозо 29 күндөн турат. Анан 30 күнү Шаввалдын 1 болот дагы 30 күнү, числосу дагы 30 март айт күнү болуп белгиленди. Бүгүн 28 март жума күнү, бүгүн бардык республика боюнчагы бардык мечиттерде акыркы таравих намазы окулат. Эртең 29 март бардык республика боюнча, өлкөбүз боюнча бардык мусулмандар акыркы орозосун тутушат. Кечинде оозун ачышат, бирок таравих намазын окушпайт. Бүрсү күнү эртең менен азыркы айткандай сүннөттөрдү аткарып, гусул кылып, жыттууларды себинип, бекиткен костюм-шумдарыңарды кийип алып, чапандарыңарды кийип алып, жасанып алып, эртең менен айт намазга келебиз. Канчалык эрте келген адам жумадагыдай эле эң биринчи эрте келип, имамдын баянын угайын, алдыңкы сапта отурайын деп ыхлас кылып эрте келген адам төө сойгондун курбандыгын согуна алат, кийинки келген уй сойгондукун, кийинки келген кой сойгондукун, кийинки келген акыркысы саатында келгени ошол айттын гана согун алат. Анан бүгүнкү кечеги чыгарган фатвада дагы, мына фик китептеринде дагы, Ханафи мазхабындагы аалымдардын бардык китебинде, буну эмне үчүн мен буну баса белгилеп айтып атам? Анткени кээ бирки дамла ушуну бир жумада айтпасаңыз болбой калды, биздин аксакалдарыбыз макул болбой атат дегенден айтууга туура келди. Буга чейин деле тийиштирип айтып жүргөнбүз. Жума намазга кандай шарт табылса, ошол жерде гана айт намаз окуганга шарт болот. Жума намазга шарт табылбаган айылда айт намаз окугандагы дурус эмес мазхабыбызда. Жума намазга эмне шарт болсо, айт намазга дагы ошол шарт. Жума намазга эмне шарт? Жума намаз окуш үчүн ал жер шаар болуш керек. Китепте жазылып турат, Мисыр болуш керек, шаар болуш керек, же шаардай бир чоң айыл болуш керек. Жума намаз окуш үчүн ал шаардын башчысы, султаны, же болбосо ал шаардын мэри болуш керек, башкарып турган жетекчиси болуш керек. Жума намаз окуй ала тургандай ал жердеги имамы имам хатип болуш керек. Жума намаз окууга дагы шарты бардык адамдардын кирип чыкканга укугу болгон чоң жами мечит болуш керек. Анын үстүнө былтырдан бери азыр быйылкы дагы фатвада бир гана мечиттерде гана айт намаздар окулсун деген дагы, бул ошол айт намаз окуй ала турган, шартты түзүп бере ала турган чоң мечит болуш керек. Кошуна айылыбыз биздин Үч Малай элине айтып атам бул нерсеничи. Үч Малайда айт намаз окуган дурус эмес. Жума намазга көз жаңакка келип аткандан кийин айт намазы дагы көз жаңакка келип окуганыңар шариатка талабына ылайык болот.
илгерки биздин аксакалдар, илгерки дамлаларыбыз бизде айт намазы ушул жерде окуп келген деп эле дамлаңарды оюна коюп эле буруп өзүңөрдү эле кыйнап окуй бербегиле. Эгер соболам десеңер, эгер ибадатыңар шариатка, китепке ылайык болсун десеңер, анда келип биз менен чогуу намаз окугула, айт намазды. Андан кийин убактыбыз азайып баратат. Андан кийин дагы айтайын. Мынерде суроо келиптир. Ассаламу алейкум дамла. Орозо фитирди Россияда иштеген адамдар, бирок Кыргызстандын фатвасы менен орозо фитирин берип жатышат. Ошол туурабы дейт. Эгер Россияда убактылуу иштеп жүргөн Кыргызстандын жараны болгон болсо, Кыргызстандын фатвасы менен Кыргызстанга берсе жарайт. Аларга дагы беришине ыңгайлуу жеңил болушу үчүн мына быйыл пилоттук тартипте ар бир мечитке өзүнчө QR код чыгарып мечитке илип койду. Ошол QR кодду тартып Россиядагы иштеп жүргөн ага ини эже карындаштарга жиберсеңер, алар ошол QR кодго которсо түз биздин мечиттерге келип түшөт. Ошондой бир жеңилдик жагы дагы бар. Эгер ал Россияда иштеп жашап жүргөндөр орустардын жарандыгын алган болсо, алар ошол жактын фатвасы менен фитир садака бериш керек болот. Эгер Кыргызстандын жарандыгы менен жүргөн болсо, алар Россияда жүрөбү, Америкада жүрөбү, Кыргызстандын фатвасы менен берсе жарай берет. Андан кийин фитир садаканы баптисттерге берсе болобу дейт да. Мынандай да, негизи түзмө-түз муктаж адамдарга, эгер чындап эле дини башка болсо дагы, зимми биз менен жердеш болгон дини башка адам болсо да муктаж болуп турса, фитир садака алганга ылайык адам болуп турса, берсе жарайт. Бул суроону эмне максатта берди билбейм, бирок биринчи чындап эле мусулмандардын арасында ошол фитир садаканы бере турган адам калбай калса, туура өзүбүздүн кошунабыз, өзүбүздүн жердешибиз дини башка болсо дагы аларды дагы биз кошо ала жүрүшүбүз керек деген сөз. Эми жамаат айт күнү боюнча жарыян айттык 30 март республика боюнча орозо айт майрамдалат. Биз дагы ошо жалпы мусулмандар катары 29 күнү акыркы орозобузду кармайбыз дагы. Эртеси айтка чейин ошол түн дагы пайгамбар алейхиссалам айтат, бир жылда 5 түн бар. Ошол 5 түндөгү дуалардын кабыл болушу, ошол 5 түндөгү ибадаттардын артыкчылыгы жөнүндө айткан хадис бар. 5 түндүн бирөөсү эртең Курбан айт деген, жана бирөөсү эртең орозо айт деген түн. Бул дагы маанилүү түн. Ошол түнү дагы бир ибадаттар менен, дуалар менен өткөргөн болсоңор, өзүңөргө жакшы болот иншалла. Анан эрте менен айт намазга даярданып келебиз. Анан быйыл дагы буйруса уюшулуп башталды, бирок азыр эле убакытта уюшулуп калды. Буга чейин максат кылып, эңсеп, пландарды кылып, bundan 5-6 жыл мурун ушундай кылсак болот, жаш балдарыбызга белек берсек жакшы болот эле деген жалпы биздин көз жаңактын акелердин, көз жаңактын жашоочулардын ошол орозо айттын майрамдоо боюнча максат кылып жүргөн, эңсетип жүргөн бир нерселер бар эле. Ол кантип майрамдайбыз деген. Быйыл уюштурдук, буйруса ошол орозо айт майрамы башка мамлекеттик деңгээлдеги майрамдардан кем эмес, ошондой чоң майрам. Кызыл күн бардыгы эс алат. Ошол башка майрамдар дагы мамлекеттик деңгээлде, мисалы жаңы жыл, эгемендүүлүк деген майрамдарга мамлекет акча каржылайт. Ошол майрамдоого бардык шарттар түзүп берет. Ал эми орозо айт менен Курбан айтты дагы мамлекеттик майрамда белгилеп берген, бирок аны эч ким каржылабайт. Ал майрамды ата-энебизге, ал майрамды аял
бала чакабызга, небере чеберлерибизге жакшы майрам болсун десек, ал биздин бардыгыбыздын уюштуруубузга көз каранды. Ошон себептен балдарыбызга, үй бүлөбүзгө эсте каларлык майрам болсун деген болсок, бардыгыбыз ошону уюштуруп, акча сарптап, ошол майрамды майрамдашыбыз керек. Болжол менен айт намаздан кийин 5-класска чейинки жаш балдарга белек бериле турган болду. Анын ичинде таттуулар болжол 1,5 миңдей белек жасалып атат. Анан ага кошо чоң кишилерге дагы мына биздин паркта стадионубуз ондоп түзө болуп атканына байланыштуу стадионду майрамда өткөрө албайт экенбиз. Паркта 18 жашка чейинки жаш балдарга күрөш уюштурулуп атат. Чоң кишилерге жанагындай мынандай коллективный оюндарда, жамааттык оюндар, аркан тартыш, таш көтөрүш, андан кийин дагы жанагындай эстафета деген оюндар уюштурулуп атат буюрса. Анан бир күн мурун баштап футбол, волейбол деген оюндар, ошол айт күнү финалы болсун деп ушундай бир оюндар уюштурулуп атат. Дагы буюрса, дагы ошол акчанын жетишине карап, мүмкүн аялдарга дагы кошумча бир балмуз дагы ушундай нерселерди уюштурушу мүмкүн. Жалпысы ошол майрамды майрамдоого кеминде 200 миңдей каражат жыйналып атат. Аны эле бардык ошол өзүнүн шаардын жигиттери жанында поколение кылып жыйнап, буюрса кече эле сүйлөшүп алып атат, ошого кичине бир азыраак убакта ушул нерселер уюштурулуп атат буюрса. Келе жаткан мына азыркы тутуп аткан орозоңарды Кудай таалам кабыл кылсын, бүгүнкү жумаңар маарек болсун. Жамаат ушул орозодо канчалаган адамдар ооз аштырды. Орозодо шаарыбызда Көк жана Үч Малайда жалпы 13 мечитте таравих намаз окулду. Анын ичинде 7 мечитте хатым Куран окулду. 7 мечитте карылар менен кошо Кадыр түндөн бир күн мурун, Кадыр түндө кече ошол жалпы мечиттерде хатым Курандарга дуа кылынды. Иншалла Кудай таалам дубаларыбызды кабыл кылсын. Анан кийин мына бүгүн эртең ошол бойдон 12 айдын султаны болгон Рамазан айы 1 жылга чейин эмки жылда келгенге чейин деп орозо менен коштошобуз. Акыркы күндөрүндө турабыз. Итким менен нейран, тозоктон кутула турган күндөрү, тозоктон азат боло турган күндөрү турабыз. Туугандар, бүгүнкү акыркы таравихибизди дагы жакшы окуйлук, акыркы күндөрүбүздү жакшы орозону тутуп, дагы бир нерсени жарыялап коеюн. Урматтуу жамаат, биздин чоң мечитте дагы күн алыс ифтар болуп атат. Мына бүгүн дагы Тимур акабыз балдары менен бүгүн биздин мечитте ооз аштырат. Ошол ооз ачарга дагы келип катышып кеткиле. Жалпы эмне үчүн мечитте? Анткени мечитке бардыгынын келгенге укугу бар. Жашы кары дебей, байы кедейи дебей, таныш эмеси дебей деп, ошон үчүн сооптуу болот деп атайын шаардын элине деп мечитке алып келип ооз ачарын кылып берип аткандан кийин шаардын эли дагы ошого жараша көбүрөөк келип ооз ачарга катышып берсе жакшы болот. Анан кээ бир үйдө гана уюштурулган ооз ачар болсо, ага ошол көчөнүн гана аксакалдары, саналуу гана адамдар, туугандары гана чакырылып калат экен дагы. Анан кийин жалпы эл ал жерге бара албайт да. Ошон үчүн мечит бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк шартта. Ошого ооз ачарга дагы келип катышкыла иншалла. Туткан орозоңорду Кудай таалам кабыл кылсын. Урматтуу жамаат, жумага басып келген кадамдарыңарга Кудай таалам хасанат жасын. Ушул күндөрү тутуп аткан орозолорубузду, берип аткан фитр садакаларыбызды, жасап аткан хайыр жакшы иштерибизди Кудай таалам кабыл кылсын. Анан дагы ошол эртең айт күнкү эсен аман жеткирип, айтты жакшы майрамдап алышты. Кудай таалам бардык шаарыбыздын элдерине насип кылсын. Амин.
إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك.